Бозумчак деңиз деңгээлинен 2400 метр бийиктикте орун алып, анда алтын, күмүш жана жездин запасы бар. Азыр бул жерде казак ишканасы изилдөө ишин колго алып, кенчилер үчүн чакан шаарча пайда болгон. Мында 700гө чукул кенчи иштеп, алардын тең жарымы жергиликтүү тургундар. Көпчүлүк жумушчулары ушу айыл жакын арадагы айыл өкмөттөрдөн алынган, айылдан алган кесиптердин баардыгын биз өзүбүздүн бу жерде мугалимдерди чакыртып, бишектен аларды окутуп, аларга ошону техникаларды башкаруу үчүн атайын сертификаттарды беребиз да. Кендеги жүрүп жаткан иш ыргагына экономика министри Темир Сариев күбө болуп, өлкөдө ири киришилердин жандануусу социалдык маселелерди жоюуга өбөлгө болорун билдирди. Ал менен катар эле туруктуулукту камсыздоо менен инвестициялык агымды кызыктыруу башкы максат экенин айтты. Эң негизгиси биз ошол инвесторлорго болгон мамилени жакшыртышыбыз керек, өзгөртүшүбүз керек. Экинчиси, ошо мамлекеттик уюмдар ошо келген ишканаларга туура талапты коюш керек. Ошо мыйзамды толук сактоо боюнча. Мен дайыма айтып жүрөм. Бизде мыйзамдын диктатурасы болмоюнча өнүгүү болбойт. Эл да ошого түшүнүш керек. Бийлик дагы укук коргоо органдары да ушуну катуу кармаш керек да. Кенчилер аймактагы бир катар социалдык маселелерди жоюуга жардам берип келгени менен айылдыктар жол маселеси көп каралбай жатканын айтышат. Район борборунан 50-60 чакырым аралыктагы жолду оңдоого жардам болсо деп үмүт артышат. Анткени Алабука районунун 6 айылдан турган Көксөрөк айыл округунун эли жол азабынан арылбай келишет. Алакадан бери шулар шагыл төгүп, шулар карап жүрдү. Энди 2 жылдан бери карабай койду да шуларды энди. Мына көрбөйсүң мындай болуп, гарлошко болуп жолдор, машиналар титиреп күүлөйүн деп атат. Ошон үчүн ошолордон жардам берип, ушуларды суранабыз да биз. Бозумчак тоо кенже айында 1960-жылдары эле чалгындоо иштери жүрүп келген. Бирок акыркы чалгындоолор гана алтын, күмүш жана жез кен байлыктарынын ири запасын аныктай алды. Ал менен катар эле долбоордо экологиялык коопсуздукту сактоо боюнча талаптар эске алынган. Байгазы Райымкулов, Осмон Амсадаров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу.